Кээ комментарийлерде жазып калат. Бул мындай элчи болбой эле мындай блогер болуп кетти депчи. Анан классикалык дипломат менен мындай саясаттан келген дипломаттын айырмасы болот экен да. Классикалык дипломаттар бул жана разведчик, шпион да. Анан дүн кетип мактанып айтып койгондон кийин колдон келгендин баарын жасайт экен. Реалдуу маңыз менен толтурушубуз керек. Алар өзлөрү келип, анан 5-6 жылдын ичинде артынан бир 20 тууганын алып келип, анан фирмаларга жайгаштырганын билем, клан болуп жашашат. Экранга жакын отуруңуз урматтуу көрүүчү, анткени дипломат көрсөтүүсүнүн бүгүнкү каарманы сиздер күткөн инсан. Саясатчы, жогорку кеңештин 6 чакырылышынын депутаты, Атамекен партиясынын лидери, Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев. Биринчиден саламатсызбы, Өмүрбек Черкешевич, атайын ушу Германияга келип, дипломат берүүсүнө бизге маек куруп берүү үчүн өзүңүздүн макулдугуңузду бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан Кудай буйруп бүгүн ушундай эгемендүүлүк күнүнө туш келиптир. Биринчиден майрамыңыз менен, анан биздин ушул 32 жылдык эгемендүүлүк күнү менен өзүңүздүн куттуктооңузду айтып, анан маегибизди баштасак. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Бул биринчи жолу эмес, өзүнчө бир серия телеберүүлөр жасап атасыңар. Чет жакта жүргөн кыргыздар жөнүндө, алардын тагдыры, алардын жашаган ийгиликтери жөнүндө маалымдап, элди кабардар кылып атасыңар. Мен оюмча бул абдан маанилүү миссия. Бүгүн эгемендүүлүк күнү. Бул кыргыз мамлекетинин эң негизги майрамы. Бул биз сыймыктана турган күн. Бул күн азырынча көбүн эсе официалдуу майрам катары белгиленип жүрөт. Менин оюмча бул күн ар бир гражданиндин жеке майрамы болуш керек. Биз туулган күнүбүздү кандай белгилесек, Кыргызстандын пайда болгон күнүн сыймыктануу менен үйдө белгилей баштасак, ошондо мамлекетибиздин пайдубалы, бекем, тамыры терең болду деп айтсак болот. Мен муну менен дагы мамлекеттин реалдуу көз каранды эместигин бекемдөө, өркүндөтүү бул алдыңкы этап. Бул алдыда дагы көп. Мына ушундай милдеттер турарын баса белгилегим келет. Өзгөчө бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн кыргызстандыктар үчүн Атамекен деген өзгөчө мындай түшүнүк. Анткени алар күнүгө туугандарын, Кыргызстанды ойлошот, сагынышат, куса болушат. Мекен деген сөз башкача мааниге ээ болот. Ошондуктан бүгүнкү күндү мисалы Германияда жүргөн кыргызстандыктар өзүнүн жеке майрамындай эле кабыл алышат. Мен бул жакта күнүгө иштегендиктен бүгүн жумуш күнү. Дем алыш күндөрү, 6-чы дем алыш күндөрү гана бардык жерлерде мындай чогулушуп, өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ушул күндү белгилейт. Германиядагы кыргызстандыктар үчүн бүгүнкү күн сыймыктын, намыстын, биримдиктин, ынтымактын күнү болот. Бул күн аларга мындай дем берет. Силер ушундай чоң дүйнөдө, ошонун ичинде Германияда жалгыз эмессиңер. Силердин ушундай мекениңер бар, тууган урууңар бар. Алар силерди ойлонот, ийгиликке жетсеңер, сыймыктанышат, кубанышат. Эгер ишиңер начар жүрсө, тең бөлүшөт. Деп алар мындай мекен үчүн жашап келип аткандай эле болушат. Анан көп айтып калышат. 91-жылы кыргыздар эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн эмес, жөн эле мындай асмандан түшүп калган белек болду деп айтат. Эми бул биз ошол кыска көзүрмем, тарыхый көзүрмем 1-2 жыл. Ошол учурдагы ситуациядан алсак, балким туура көрүнөттүр, бирок
Biz bütünдөй тарыхыбызды алышыбыз керек. Кыргыз эли байыркы эл. 2000 жылдан ашык анын мындай бар экени белгилүү. Мындан 1000 жыл мурун Кыргызстан Кыргыз каганаты деген чоң империя курган. Өзүнүн жазуусу болгон. Ал ушундай империя куруп үстөмдүк кылган. 20-жылдын башына чейин эле ушул Уралдын ар жагындагы элдердин баарын европалыктар, орустар кыргыз деп койгон. Жана бизде батыштагылар орус деп койчу эле илгери. Ошол кыргыз эли ушундай үстөмдүк кылып, өрнүктүүсү болгон үчүн баарын ушул кыргыздар деп атаган. Анан кийин дагы башка империялардын составында өздүгүбүздү жоготпостон автономдуу түрдө ушул жашап күрөшүп келгенбиз. Ошондуктан кыргыз мамлекетинин пайда болуп жаралып калышы бул кокустук эмес, ушул тарыхый күрөштүн мыйзам ченемдүү жыйынтыгы катары баалашыбыз керек. Эгемендүүлүктү алдык, биз айткандай желегибиз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Дебиз эми бул формалдуу жагы. Биз эми ошол көз каранды эместикти реалдуу маңыз менен толтурушубуз керек. Биз дагы мамилебизди диверсификациялап көп баары менен мамиле түзүшүбүз керек. Ошолардын ичинде эмгек ресурстарын дагы Европага, ошонун ичинде Германияга мындай багыттоо. Албетте Кыргызстанда завод, фабрика курулуш керек, жумушчу күчтөр ачылыш керек, жаштарыбыз ошол жерде калып иштеш керек. Бирок муну бир күндө жасай албайсың. Эми дүйнөлүк процесс бир күндө болбойт. Бир жерде дефицит болсо эмгек күчүнүн бир жерде ашыкчасы болот. Алар ушул мыйзамга ылайык ары бери мындай жылып турат. Ошо Россияга барып аткан жаштардын бир бөлүгү мотивациясы күчтүү, тил билгенге, билим алганга умтулган, кесиби бар жаштар Европага келип мындай иштеше алат. Биз ушул багытта мына 2 чоң документке кол койдук. Булар меморандум ниет деп аталат. Бирок ошолордун негизинде дагы 2 чоң документ даярдалып атат. Германиянын ички иштер министри менен 2 келишим даярданат. Бул жакта миграция маселесин ички иштер министри карайт. Эгер ошолар кабыл алынып калса, Германиянын жаңы закону январдан баштап ишке кирсе, биздин жаштар келип, окуп, билим алганга көп мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин мамлекеттин саясаты Кыргызстандын жаштарын мындай дүйнөгө мындай таратып жиберелик, жок болуп кетсин эмес. Тескерисинче, жана Петр биринчи келип окуп, билим алып, үйрөнүп кеткенде технология алып барсын, тажрыйба алып келсин, партнерлорду таап, байланыш түзүп, биздин товар, кызматтарды бул жака сатсын дегенде адамдар келип көрүп, өз колу менен көрүп, билип кетпесе болбойт. Германия менен Кыргызстандын айырмасы бул менталитетибизде. Булар жумушка башкача мамиле кылат. Бизнести уюштуруу маселелери башкачараак. Биз жакшы жактарын алышыбыз керек. Сиз элчиликке келгенден бери Герман-Кыргыз ортосундагы алакалар жакындай баштады. Мына акыркы визит жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы багыттарда болду, кайсы багытта иштейбиз? Негизи эле Германиянын бизге, Кыргызстанга көз карашы кандай? Эми Германия биздин чоң атабыз эмес, тайнебиз эмес. Мындай жөн эле жакшылык кылайын дегенчи. Булар биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Анан бүгүнкү дүйнөлүк кырдаал ушундай болду. Орто Азияга, ошонун ичинде Кыргызстанга булар көңүл бура баштады. Биз ушул моменттен пайдаланышыбыз керек. Акыркы жылдары Германиядан Кыргызстанга барган инвестицияны 2,5-3 эсе көбөйдү. Товар оборот, соода сатыбыбыздын көлөмү 2 эседен ашып көбөйдү. Туристтердин саны 2 эсе көбөйдү. Бирок баары кичинекей. Анткени жылына 3 миллиондон 10-15 миллион болгон экен. Акыркы 4 жылда bir 50 миллион долларын ар жак бер жагында бизге инвестиция болгон. Мына өзүңүз айткандай, быйыл Германиянын президенти Штайнмайер мырза Кыргызстанга келип кетти. Жакында биздин президент да бул жака көп тараптуу сүйлөшүүлөр
келгени пландаштырылып атат. Тышкы иштер министрибиз келип, Германиянын тышкы иштер министри Бербукаев менен жолугуп сүйлөштү. Ал жерде Германиянын Кыргызстанга болгон кызыгуусу бар экендиги ачык айтылып атат. Биз ошол кырдаалдан пайдаланышыбыз керек. Ноябрдын башында, 8 ноябрда Гамбург шаарында Герман-Кыргыз бизнес форуму, ишкерлер кеңешинин 2-чи отуруму болгон атат. Ага Кыргызстан тараптан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келип катышмакчы. Ошолардын баары Кыргыз-Герман соода саттык экономикалык байланыштарды жаңы деңгээлге алып чыгат деген мындай үмүтүбүз бар. Рахмат. Азыркы учурда биздин ушул Германиядагы мекендештердин саны канча? Андан тышкары алар эмге кайсы тармактарда иштейт? Официалдуу катталган 9000 кыргызстандык бар, бирок биз катталбаган граждандар дагы көп. 15 миңден ашык деп ойлойбуз. Бирок мына жайында былтыр 5-6 миң студент келди. Булар 3-4 айга келет да. Быйыл 30%ке алардын саны көбөйдү деп Кыргызстанда фирмалар айтып атат да. Бул десе 7-8 миң келди дегенди билдирет. Жылына 7-8 миң Кыргызстандан студент келген, бул абдан чоң. Алар келип 2-3 ай иштеп, бир топ акча таап, эң негизгиси эл көрүп, жер көрүп кетип атат, көз ачылып кетип атат. Мен ошол студенттер менен жолугуп сүйлөшсөм айтат, мен иштеген ишкананын жетекчиси кыргыздар жакшы ийет экенсиңер, мыйзамды сыйлайт экенсиңер, чыр-чатаңар аз болот экен деп кызыгып, окууңду бүтсөң кел, сага мындай туруктуу ишке мындай чакырып атат дейт. Эми жана мен айткандай, жана келишимдер кол коюп, Германиянын жаңы мыйзамдары болуп калса, ошол 10-15 миң келип иштеп кетип аткандардын бул жакта байланышы бар. Алар түз чыгып, мындай түз өзлөрү мындай келе алат. Азырынча кыргызстандыктар Германияга убактылуу же туруктуу иштеш үчүн жеке агентстволор аркылуу келип атат. Алданып калган учурлары бар. Мар кандай учур болот экен. Дагы бир нече жыл өткөндөн кийин кыргызстандыктардын саны бул жерде 25-30 миңге жетет да. Ошого жеткенден кийин агентстволорго болгон көз карандылык азаят. Алар туугандары бири-бирин чакырып алып келет. Мен бул жердеги кыргызстандык жигиттерди, кыздарды билем. Алар өзлөрү келип, анан 5-6 жылдын ичинде артынан бир 20 тууганын алып келип, фирмаларга жайгаштырганын билем. Клан болуп жашашат, бири-бирин колдошот. Кыргызстандын жана классикалык тиги коомдук түзүлүшү, тууган жылдыгы, мындай ош кландык мындай түзүмдөрдү түзгөнү бул жакта мындай чоң жардам берип атат. Биздин элчилик убагында Аппас Жумабулов 250 миңдей доллар алган экен, азыр 10 эсе, 20 эсе кымбат. Азыркы басым билбейм, 4-5 миллион евро болот, бул ачык. Эми Аксакал авторитети болгон, анан иштин көзүн билген. Ушул алып койгон экен, ага чоң рахмат. Азыр Европадагы эң чоң элчилик ушул жерде. Жайгашкан жерим Шарлоттенбург деген сарай. Бир Фридрих деген булардын бир императору болгон экен. Анан ошонун аялы өтүп кетип, анан ошонун урматына бир аз кеңейтип парк курган. Мен бул Германиянын тиги Тадж Махалы деп коем. Окшош да өтүп кеткен аялдарына арнап мындай курушкан экен. Анан ушул жерде жана янтарная комната деген бир байлык болгон. Булар ушуну Россиянын падышасына белек кылышкан. Анан Гитлер барып тиги согуш болгондо ал жоголуп кетип, азырга чейин янтарная комната деп издеп жүрүшөт го. Ошол ушул жерден кеткен да Россияга. Анан ошондой жер. Жылына миллиондон ашык турист келет. Анан ошонун бир бөлүгү ушул жерден өтөт. Анан ушул жерден сүрөткө түшөт. Көбү түшөт. Эмнеге түшөт мен билбейм. Элчилик көп. Буга чөбү же биздин желек кызыктуубу, мына ушул жерге мындай сүрөткө түшөт.
Анан ошондон ойлодум, мына тиги жерде фундамент куюлуп турат го. Ошол жерде Манашчынын эстелиги Кудай кааласа сентябрь айы ичи коюлат. Kazan, vata kendin altadı, ayama çuvalanlıktır, arzak bekle taytırı, çedinci vanlı kanlıktır, ama sonu gölgende, gülgümünü bölgende, hayran zengin kanıkke, sürümek buldu torunu, iğnen allı karrasa, Allah kendin sır varan, içi karra gir bolgan, içi menden bir bolgan, kırgı menden kırgılap. Бұл eski имарат. Убагында жана мен айткан музейдин бир бөлүгү болгон экен. Анан муниципалдык менчик өтүп, анан бизге мындай приватташтырылды десек болот да. Мындай сатып алганбыз. Ремонт бүтүп атат. Президент мен келгенде ремонт кылып алыңыз деп бир акча бөлүп берген. Анан ошонун ремонт акырында бүтүрүп атабыз. Анан эң негизги иши ушул 4-нчы этажында диаспора менен иштөө үчүн атайын комната зал даярдаганбыз. Ал жерге бул жердеги диаспоранын өкүлдөрү келип, жиналыштарын өткөрүп, анан мектептерин ачып, балдарды кыргыз тилин үйрөткөнгө, кыргыздын маданиятын үйрөткөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыр ошону көрөбүз. Бул кыргыз үй деп аталгандан кийин ушул кыргыздынга керектүү турмуш тиричилигинде пайдаланып жүргөн буюмдар болсун деп ушул комнатага жыйнап атабыз. Планыбызда дагы бир 5-10 кыздын кийимин, 5-10 жигиттин кийимдерин алып келип, тигил жабыл иш-чаралар өткөргөндө студент жаштар келип бизге жардам берет. Комуз бар, комуз үйрөнгөн, кружок ачак деген пландары бар диаспоранын. Кыскасы ушул диаспорага биз ушундай шарт түзүп бердик. Баары ошолордун кызматында. 31 август эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата спорттук мелдештер өттү. Элчинин 12-чи футболдук кубогу болду. Ага 7 мамлекеттен 9 команда катышты. Азыр мына полуфиналга Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, андан башкасы Литва, Латвия, Германия, толук 7 мамлекеттен 19 команда калып чогултуп, 12-чи жолу ушундай ынтымак Кыргыз Республикасынын элчисинин кубогун өткөрүп жатабыз. Андан сырткары футболдук турнирден башка волейболдук турнир өткөрүп атабыз. Волейболдук турнирге 10 команда катышты. Андан башка теннис турнирин өткөрүп, азыр жаш кичинекей балдарга кыргыз улуттук оюндарды көрсөтүп, үйрөтүп, балдар кичинекей балдар менен аралашып, анан улуттук тамактарды сунуштап жатабыз. Эң негизгиси бул ынтымак, биздин талашканыбыз ушу спорт менен мекендештерди эгемендүүлүк күнгө карата баардыгын бириктирип, баардыгыбыз менен чогуу тамактан сактагы ушундай чогуу спорттун алкагында чогулуп ойноп, бири-бирибиз менен чер жазып, сүйлөшүп, анан ошо Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн майрамдап жатканыбыз. Баарыны биз өзүбүз колдо жасап чыктык. Баарыны кыздар түнү менен эртең мененки 6-га чейин жайышып, балдар жардам беришип, ошентип даярдадык. Эт менен, курица менен даярдап сатып жатабыз бул жакта. Анан түшкөн акчаны ошол кайрымдуулукка жөнөтөлү деп жатабыз. Бул жерде биз өзүбүздүн группалаштар бир ойлоп ушул нерсеге чыгарганбыз. Өзүбүздүн команда Кыргызстан политех университетинин Кыргыз-германский факультетинин энергетика балдары. Буюрса ошол ниетибизге жетебиз деген ниеттебиз. Буюрса кечке чейин калтырбайбыз.
бул биз биринчи жолу эле кылып жатабыз, эч кандай уюм деле эмеспиз. Биз өзүбүз эле инициатива көтөрүп, биздин пайдабыз тийсин деген максатта эле баардыгыбыз биригип эле ошол акча чогултуп, ошого продукт алып, өзүбүз жасап кылып жаткан учурубуз да. Биринчи жолу. Эгер ушул ишибиз буюрса жакшы ишке ашып бере турган болсо, биз андан дарыга буюрса токтоп калбайбыз. В Кыргызстане я закончил политехнический университет, тоже в сфере энергетики. И да, решил приехать сюда, попробовать научиться чего-то новому, набраться опыта и с этим багажом когда-нибудь вернуться домой и помочь нашей отрасли в этой области. Да, здесь очень интересно, работа очень интересная. Если ты знаешь язык хорошо, то ты можешь хорошо адаптироваться здесь. Самое главное – это знание языка. Кубануу, эмоция, элчинин кубогун Венгриядагы кыргызстандык мекендештер жеңди. Маегибиздин Лондонунда Өмүрбек Чиркешев азыр мына элчиликке келдик. Ошол акыркы суроолор боюнча акыркы интернет аймагындагы макалаларды окуганда сиздин ушул элчиликке келип, үлгүлүү элчи болуп, ошо элчилик кандай иштеш керек жөнүндө көп элдер жазып жүрөт. Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз, элчиликте канча кызматкери бар? Анан бияктын жумушу кандай? Бизде 8 дипломат бар, 2 техникалык кызматкер. Европадагы эң чоң элчилик. Азыркы учурда азыр дипломатиялык багытта жаштар чоңоюп келатат. Ушул дипломат болом деген, андан сырткары ушу быйыл Тышкы иштер министрлигине 80-жылдык юбилей болуп атат. Дипломат болуу үчүн жаштарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Анан бул жакка келгенде негизи дипломаттардын кайсы критериялары менен карайт? Дипломат болуш үчүн көп окуш керек, билимдүү болуш керек, тилдерди билиш керек, мекенчил болуш керек, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы эмне экенин так билиш керек. Анан ошол жакта иштеп тажрыйба жыйнаш керек. Тажрыйба бул абдан маанилүү. Эми элчилер дипломат служба ар кандай баскычтан турат да. Мына элчилер эки түрү болот экен. Бул карьердик номенклатуралык элчилер, өмүр бою өмүрүн дипломатияга арнап, ошол жакта иштеген адамдар, анан саясий дайындоолор. Мен мисалы саясий дайындоо менен келдим. Жаш дипломатмын, эми дипломат чөйрөсүндө мен бөтөнмүн баары бир. Башкача жүгүртөм, башкача сүйлөйм, башкача аракет кылам дегенде, эми бирок дүйнөдө бул абдан кеңири кездешет. Анткени саясатчылар биринчи кезекте улуттук кызыкчылык. Бүгүнкү күндөгү улуттук кызыкчылыкка алар туя билишет, жакшы билишет. Ошону мындай ишке ашырганга мындай мүмкүндүгү бар. Анткени Кыргызстандын ичиндеги саясатчыларды дагы мындай жакшы билесиң, алар менен түз байланышың бар. Анан Германияга мен келгенде, менден мурун интернет деген бар, менден мурун мен өмүр баяным алардын алдында турат. Мен аларда барарда, мен алардын өмүр баянын карайм. Кайсы окшоштук жактары бар, эмне кандай өзгөчөчүлөр бар, ушулардын баарын билип алып барасың да. Анан мен өмүр баяным буларга мындай таасир этет да. Дипломат болбосоң дагы карап көрөт, ишти билет экен. Анан мунун сөзү сөз эмес, мунун сөзү теге өзүнүн турмушу, өмүр баяны менен бекемделген мындай чындык экен. Мындай жакшы сөздү ар адам айтып коюшу мүмкүн. Ишенсе болот, болбойт. Сен өмүрүңдү арнаган болсоң, ошон үчүн күрөшкөн болсоң, камалган болсоң, куугунтукталган болсоң, бул сөз бул үчүн мындай жөн сөз эмес, бул ишеним, бул позиция деп билишет. Айткан сөзүңө мындай жеңил
ишенип ынанышат. Ошон үчүн жанагыл саясий дайындоолорундан өзүнүн маңызы бар. Анан мен алар менен сүйлөшкөндө алар билишет, мен Кыргызстандын ар кандай мындай саясатчыларын райондун, областтын деңгээлинен республикалык деңгээлге чейин тааныйм. Алар мени тааныйт, байланыштарым бар. Кээ бир маселелерди, мисалы, түз эле мындай тездеткенге мүмкүндүк болот. Эми келечектеги пландарга өтсөк, буюрса ушул маданий, экономикалык тармактагы пландар кандай, кайсыл иш-чаралар өтөт элчилик менен, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми өкмөт аныктаган бир нече негизги багыт бар. Эң негизги багыт бул саясий багыт. Бул жактан менен азыр боло элек нерселер бар, алардын баарын айта албайм, но бул ар кандай деңгээлдеги саясий мамилелерди, байланыштарды кармап туруу, ошонун ичинде мындай визиттерди жасоо. Бизде ошол мамлекеттин жогорку деңгээлиндеги кызмат адамдарынын Германия менен болгон байланышы күчөгөнү турат, визиттер болгону турат. Германия менен биз макулдашып, ар кандай эл аралык уюмдардын деңгээлинде, ООНдун деңгээлинде алар бизди колдоп, биз аларды колдоп дегендей учурлар бар. Мындан ары аны биз улантабыз. Экинчи соода-экономикалык багыт. Мен жана айткандай абдан төмөн болгон. Соода саттыктын көлөмү 60-70 миллион доллардан ашкан эмес. Быйыл жарым миллиардка жетет деп турабыз. 500 миллиондан. Былтыр немистердин эсеби боюнча 350 миллион болгон, биздин эсебибиз боюнча 170 болгон. Канча өсүү болуп атат. Эми ал элчилик мындай катыр иштеп жүрөт дегенден алыспыз. Жана геосаясий кырдаал ушуга алып келип атат да, биз ошону мындай пайдалана билишибиз керек. Алдан ала тамырын кармап туруш керек дегендей. Инвестиция дагы бир 2,5 эсе өскөн. Бул багыт. Туризм, туристтердин саны дагы мурун 9.000 болсо, былтыр 17.000 жетти. Быйыл дагы мындай көбөйөт деп турабыз. Анан кийинки багыт бул диаспоралар менен иштөө. Ошонун ичинде мындай эмгек ресурстарын жайгаштыруу Германияда. Мен жана айткандай эмгек мигранттары боюнча бир топ келишимдерге кол койдук. Дагы келишим кол коюлар алдында турат. Германия бир 10 өлкөнү, приоритеттүү деген 10 өлкөнү Кыргызстанды мындай тандап алды. Бул коопсуз өлкө, граждандары мыйзамды сыйлаган өлкө, граждандары мындай илим, билимге, мындай кесиптик жактан мындай тың өлкө. Анан ошол жактан бизге мындай дос өлкө. Анан ошол жактан биз мындай граждандардын келишин жеңилдетсек болот деген 10 өлкөнүн катарына кирди. Кээ бирлер комментарийлерде жазып калат. Бул мындай элчи болбой эле мындай блогер болуп кетти депчи. Анан классикалык дипломат менен мындай саясаттан келген дипломаттын айырмасы болот экен да. Классикалык дипломаттар бул жана разведчик, шпион да, кылган ишин айтпайт экен. Биринчиден айтпайт, мындай бүтөлөктейт. Бүткөндөн кийин актуалдуулугу жоголуп калды, айтпайт, начальство билсе болду деп мындай айтпайт экен да. Биз эми публичный саясатчылар боло элек нерсени анонстоп айтып коебуз да. Бол чечилген маселедей кылып элечи. Анан ошол адат калып азыр боло элек нерсени мындай планды айтып, анан сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бүтө электе деле мына сүйлөштүк деп айтып коюп атабыз. Мындай айырмасы ушунда. Бир четинен айтып койгондун эмеси мындай жакшы жагы өзүңдү өзүң милдеттендиресиң. Эгер эч ким билбесе, кичине кыйналгандан кийин койчу, бүтпөй турган иш экен деп мындай таштап саласың да. Анан дүңк этип мактанып айтып койгондон кийин колдон келгендин баарын жасайт экенсиң. Болбосо тиги комментарийлерден сурап атат да, баягы сиз айткан тиги буу тракторлор качан келет деп менден тынбай сураган адамдар бар да. Ал эсте. Сентябрда биз Германиядан ошол компаниянын өкүлдөрүн мындай жөнөткөнгө мындай аракет кылып атабыз. Ал эсте.
Bir ошол барып калгандан кийин анан мен бир мына деп бүттү деп мындай отчет берем да. Анан ушундай бири-бирине кошпогон жактары бар экен кызматтын. Бирок баары бир алардын мындай жакшы жакка мындай пайдалансаң болот. Менин учурумда айтарын айтып койгондон кийин жасаганга өзүң мындай мажбур болуп каласың. Милдеттенип каласың. Аны жасай койсоң элдин алдында сөзүң, шагың мындай сынат. Албетте унчукпай жүрсөң, эмне иш кылып атканыңды, сенин бар экениңди эч ким билбейт. Тынч мындай жүрө бересиң. Анан менен мурунку элчилерди мындай ар кандай стилде иштейт. Мен мындай аларды жаман жакшы деп айткым келбейт. Болгону мен иштеп ыкмам. Ушундай. Мисалы мурунку диаспоралар мурунку элчилер менен да сейрек жолук желектейт. Мындай тамашалап айтканда мурунку элчилер диаспорадан качса, азыр диаспора менден качып калды. Тез-тез барамын, жиналабыз, анан сүйлөшүп отуруп эле идея көтөргөндө абдан жакшы экен, сен муну жаса деп туруп эле, мен муну жасайын деп бөлүшкөндө эле мындай ойлонуп калышат да. Анан эгер антпесең, мындай отуруп алып, каалоосун айткан, жана официантка эме бергенде тиги тапшырма бергенде, ал кылып койсо болот, муну кылып койсо болот дейт. Кеңешип жасасаң, айтардан мурун ойлонуп калат. Мунун үчүн эле өзүбүз жашашыбыз керек. Анан мага бир тапшырманын бир бөлүгү тийсе, мен ушуну жасай аламбы деп айтардан мурун 100 жолу ойлонуп калат. Анан диаспора менен ишибиз ушундай тыгыз жакшы кетип атат. Диаспоранын ошо лидерлеринин атын, алар кошкон салымдарды мен жакында Манашчынын эстелиги ачылат. Ошондо мен ачык айтайын деп турам. Азыр бир аз эртерээк алардын чоң жардамы тийип атат. Негизги жүктөшүүлөр көтөрүп атат. Ошон үчүн мен диаспоранын мындай өкүлдөрүнө, мындай лидерлерине ыраазымын. Ошентип элчиликтин негизги багыттарынын бири бул диаспора менен иштөө. Биз элчиликтин бир этажын ремонттоп, кыргыз үйү деп, ушул диаспораларга иштөөгө шарт түзүп койдук. Диаспора лидерлери каалаган убагында келип, бул жерде жыйналыштарды өткөрсө болот. Германиядагы төрөлүп чоңоюп аткан балдарга кыргыз тилин үйрөткөнгө, кыргыз маданиятын үйрөткөнгө ушул жерден иш-чараларды өткөрүп, баарын бул жерге жыйнай албайсың, бирок ушул жерде иш-чара өтүп, аны онлайн, ошо социалдык тармак аркылуу мындай таратып, аларды окутуп, жаш балдарды окутуп, кыргыз тилин үйрөтүп, кыргыздын тарыхын айтып бергенге мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Маегибиздин аягында Өмүрбек Чүрчек сизге эркин микрофон берели. Эркин микрофонго өзүңүздүн ушу каалоо тилектериңизди айтып, келечектеги пландарды айтсаңыз болот. Мен сөздү эмнеден баштаса, ошол сөз менен эле бүтүргүм келет. Бүгүн 31 август. Бардыгыңыздарды Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Өлкөбүздү сүйөлүк. Жоопкерчиликтен качпайлык. Кыргызстан үчүн, өзүбүз үчүн күйсөк, биздин ишибиз алга жылат.